Taşlama öyle. Биздин табият керемет, Tamam canım. Ay. Керемет табият, керемет. Кыргыз жери собственно деп пикир айтып кайтты. Мындай табиятты билиш үчүн, кадырын билиш үчүн чет өлкөлөргө кыдырып келиш керек. Алар өздөрүнүн баягы таштуу кумдуу жерлеринде эле гүлдөтүп, сыймыктанып жашап атат, а биздикин көрсө келип кетпей коюшмак. Ошон үчүн Кудайга шүгүр дейли. Ушундай элдин, ушундай жердин, ушундай табияттын аманаты мойнубузда. Эми ушуну аманатка кыянат кылбай, туура пайдалансак эле баары жакшы болуп калат. Мына азыр балык чарбалыгына келип калдык. Жерде адамдар балык чарбасы менен алек болушат. Албетте бул абдан оор иш, итишкерлердин аракети. Бирок ошол эле мезгилде мындай жөнөкөй элден суроо келип атат да. Не переживайте, все нормально. Жөнөкөй элден суроо келип атат. Ушул Siz kim balık tanıştırıp koyun? ден соолукка таасири кандай болот, ушул балык чарбачылыгынын, ушуларга берилип аткан жемдин тиги бу деген бир маселелер болуп атат. Ошону көргөнү келдик. Мына ушул балык чарбачылыгы. Бана бисмилла. Korm var mı korm? Var, hazır laboratuvara gelsin hazır. Мына ушул балык чарбачылыгы. Бул Нарын дарыясы. Тетиги жакта ошол таш көмүр шаары. А бул болсо мына балыктар. Жем берген келди деп атат го дейм, мына балыктарын аябай. Кечиресиз, кыргыз өтүп кетсек болот да. Ya sen yeme balık kilo koydu, korm alıp kilo koydu. Мінекей, ушул балык чарбачылыгы. Буларды ушул капастар деп коет экен. Анан көпчүлүгү ушул Россияга экспортко кетет деп атышат. Ошол эле мезгилде жергиликтүү элден бир пикир ой болуп атат да, балким ушул балык баккандагы берилген жемдер сууга, экологияга, адамдардын ден соолугуна тескери таасир тийип калышы мүмкүн деген да ойлор болуп атат. Эми бул гипотеза, аны тактап ошол негизинде бир чечим табылыш керек. Ишкерлерибизге тийгилик, ошол мезгилде элдин ден соолугуна дагы берекет тилейли. Бул өтө маанилүү бир маселе. Окей. Бул чоңурактар экен да, чоң капастар экен да. Бuyakta балык көрүнбөйт го. Органик фор дейт. Ошол